Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Таласта аялына май чачып өрттөөгө аракет кылган жаран кармалды. Талас облустук ички иштер башкармалыгы аялына май чачып өрттөөгө аракет кылган жаран кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, 5 февралда 28 жаштагы келин арыз менен кайрылып, былтыр 15 октябрда Бакай Ата районунда жолдошу үйдө ага май чачып күйгүзүп жибергенин айткан. Бул окуя боюнча ошол эле күнү райондук милицияга бир үйдөн өрт чыкканы тууралуу маалымат түшүп, каттоого алынган. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө күбөлөр суракка алынып, алар мейиште от күйбөй калгандыктан бензин чачылган учурда жалын тутанып, жубайлар күйүп калганын билдиришкен. Ошол учурда жанан уруу бөлүмүнө ал жаран жеткирилип, абалы оор болгондуктан суракка алууга мүмкүн болгон эмес. Андан кийин жабырлануучу үй бүлөлүк зомбулук фактысы тууралуу жакындарына жана укук коргоо органдарына билдирбей келген. Окуя боюнча жубайларга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды деп жазылган маалыматта. 5 февралда жаран кайрадан арыз менен кайрылып, жолдошу зомбулук көрсөткөнүн жана ага атайын май чачып өрттөп жибергенин айткан. Бул факты ден соолукка оор залал келтирүү 2 бөлүгүнүн 1 пункту менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргызстанда 2025 жылдын 11 айында январь айынан ноябрына чейин ички иштер органдарынын маалыматтары каттоо электрондук журналында 19995 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024 жылдын алгачкы 11 айына салыштырганда 2024 жыл 15675 факты катталган. 27,15% же 4320 фактыга көп. Булак Азаттык. Садыр Жапаров авто мектептердин ээлеринен кечирим сурады. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жеке авто мектептерди жапкан үчүн ээлеринен кечирим сурап, аларды башка ишкерликке өтүүгө чакырды. Президент реформа келечек үчүн керек экенин белгиледи. Мен мунун баарын жеке кызыкчылыгым үчүн жасап жаткан жокмун. Келечек баарыбыздыкы, силердики дагы. Окууду кылып, справка берип, өттү кылып күбөлүк саткан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал açıldı. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кызматкердин жакын адамын ошол күбөлүк сатып алган айдоочу сүзүп өлтүрүп кеткен учурлар болду. Бул дагы болсо ошол күбөлүк саткан кызматкерге Кудайдын берген белгиси деп ойлойм. Ошондуктан башка бизнеске өткүлө, деди мамлекет башчысы кабар агенттигине берген маегинде. Эске салсак, Садыр Жапаров январдын этегинде жеке менчик авто мектептердин ишин токтотуу боюнча жарлыкка кол койгон. Исламабадтагы мечитте жарылуу болуп, кеминде 31 адам каза тапты. 6 февралда Пакистандын Тарлай Калан аймагындагы шииттик мечитте жума намазы учурунда жарылуу болду. Алдын ала маалыматка караганда, жанкечти жар тургуну мечитке киргенде ишке ашырган. Чет элдик басылмалар маалымдагандай, кырсыктын кесепетинен кеминде 31 адам көз жумду. Ондогон адам жарадар болду, көпчүлүгү оор абалда. Аталган районго күчтүү үндөр тартылып, коопсуздук күчөтүлдү. Азырынча бийлик же эч кандай топ бул чабуулга жоопкерчиликти алган жок. Тергөөнүн натыйжасында каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн. Садыр Жапаров Пакистандын президентине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Исламабад шаарында террордук чабуулдун кесепетинен адамдардын каза болушуна байланыштуу Пакистандын президенти Асиф Али Зардариге жана премьер-министри Шахбаз Шарифке көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Асхат Алагөзов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады.
Кыргыз Республикасы терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин түрдө айыптап, бул коркунучтарга каршы эл аралык кызматташууну туруктуу улантууга болгон багытын тастыктайт деп айтылат анда. Белгилей кетсек, 6 февралда Пакистандын Тарлай Калан аймагындагы мечитте жума намазы учурунда жарылуу болуп, кеминде 31 адам каза болуп, ондогон адам жарадар болгону маалымдалган. Ашууларда учурдагы абал тууралуу маалымат айтылды. Бүгүн 7 февраль саат 9:30 карата өлкөнүн бардык унаа жолдорунда жана ашууларында каттам мүзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Бул боюнча Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынан кабарлайт. Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан бардык унаа жолдордо жана ашууларда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштер күн сайын жүргүзүлүүдө. Жол кырдаалы туруктуу көзөмөлдө турат. Кышкы дөңгөлөктөрдү колдонуп, керектүү шаймандарды ала жүрүүнү жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоону өтүнөбүз дешти мекемеден. Камчыбек Ташиев кырсыгы кабылган жарандын үйүн бүтүрүп берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жол кырсыгына кабылган 44 жаштагы Азат Жусуев аттуу жарандын жер тамын бүтүрүп берди. Бул тууралуу Регион телеканалы билдирди. Белгилүү болгондой, 3 баланын атасы Жусуев былтыр Москвада иштеп жүргөндө жол кырсыгына кабылып, 2 бутунан ажырап калган. Ал мекенине кайтып келгенден кийин курулушу токтоп калган үйү боюнча коомчулукка жардам сурап кайрылган. Бул үй бүлөдө Азаттан тышкары эжесинин майыптыгы бар экени айтылды. Жусуев Сокулук районундагы Исмайыл айылында жашайт. УКМК башчысы ал жарандан кабар алып, жаңыланган үйдүн ачкычын жана документтерин тапшырды. Ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаров биринчи мугалим менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров Ысык көл облусунан болгон иш сапарынын алкагында биринчи мугалими Кеңешкан Шаменова менен жолугушту. Бул туурасында 7 февралда президенттик администрациядан билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Садыр Жапаровдун башталгыч класстагы мугалими ага кайрылып, жеке жолугушууну суранган видео ролик тараган. Президент мугалимдин ага алгачкы жолу А тамгасын жазууну үйрөткөнүн, ушул күнгө чейин унутпай турганын белгиледи. Ал ошол кезде балдар бала бакчада даярдыктан өтпөй мектепке түз эле 7 жашында барышканын айтып берди. Жапаров башталгыч класстарда окуган кезиндеги мугалиминин сабырдуулугу жана эмгеги үчүн ага терең ыраазычылыгын билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кеңешкан Шаменова окуучусунун ишмердүүлүгүн сыналгыдан тыкыр көзөмөлдөп турарын жана анын президент катары жетишкен ийгиликтерине чын жүрөктөн кубанарын айтты. Ал Садыр Жапаров бала кезинде эле дептерине эл үчүн иштейм деп жазганын эске салды.